2010-жылдагы кандуу июнь коогасынан бери 8 жыл убакыт өттү. Бул аралыкта улут-аралык кастыкты козутуп, жеке кызыкчылыктарын өлкөнүн бүтүндүгүнөн, адам өмүрүнөн бийик көргөндөрдүн кай бири максатына жеткен болсо, карапайым эки улут өкүлдөрү чындыкты түшүнүп, бири-бирин кечирип, ынтымактуулукта күн кечирүүдө. Апатты уюштурган кээ бирлери түрмөдө жатса, башка бири чет өлкөлөрдө качып жүргөнү белгилүү. Biz aytgan mana bir top muammo masalalarni to'g'ri qabul qildi. Biz ochiq aytdik. Базар Коргон районунда кандуу калабаны уюштурган деп айыпталып, өмүр бою эркинден ажыратылган Азимжан Аскаровду бошотуу керектигин айрым көз карандысыз уюмдар демилгелеп келет. Бул иретте дал ушундай өнөктүк башталып, Аскаровду бошотуу керектигин Нью-Йорктогу журналисттерди коргоо комитети көтөрүп чыкты. Буга болсо күтүлгөндөй эле коомчулук кескин нааразы. Ошондан кайра эле эл аралык уюмдар башкалар чыгып эле элди козгоп, жаз келди, июнь жакындаганда эле ошону козгой берген кереги жок. Ошол чечимби, ошол отуруш керек, күнөөсүн тартыш керек. Мына өзбек эли дагы канча жабыр тартты, кыргыз эли, эки эл жөндөн эле урушуп, кан төгүлдү. Карапайым жөн эле адамдар өлүп кетти бул жердечи. Мындай аракеттер эзелтен ынтымакта жашап келе жаткан эки улуттун бириндигин каалабаган тараптардын кадамы экендигин дал ушул Базар Коргон районундагы кандуу калабада каза болгон милиция кызматкери Мыктыбек Сулаймановдун жакындары айтышат. Андыктан өлкө бийлиги андай укук коргоочу терисин жамынган күчтөрдүн таасирине жол бербеши керектиги эскертилет. Муну дагы эле козгогон себеби, мен ойлойм, дагы эле үчүнчү күч бар да. Сепаратисттер ошо баягы кызыктар адамдар бар да. Эки элди дагы кагылыштырганы, ошо дагы эле тынчсыздыкты алып келүү, дагы эле бир өзүнүн башка бир кызыкчылыгы менен эки элди кагылыштырып, баягы эки элди оружие кылып колдоно турган адамдар бар да эним. Ошон үчүн ушундай болуп атат деп ойлойм. Азимжан Аскаровду бошотуу керектигин талап кылгандардын катарындагы Кыргызстандагы айрым укук коргоочулар да буга чейин элдин сынына кабылып келген. Бул иретте дал ошол тараптардын катыштыгы бар экенин болжогон жабырлануучулар мыйзам чегинде аларга да чара көрүү зарылдыгын айтышат. Ошол немелерди токтогон Үмөталиева менен Азиз Абдырасуловдун өзүн камаш керек бар. Өзү ошол немелерде катышкан булар. Үйүн акыясына өздөрү катышкан булар. Азиз Абдырасулова сузакка келип катышкан өз көзүм менен көргөм мен. Буну Азиз Абдырасуловдун өзүн камаш керек мунун. Ошолор байланышы бар да. Байланышы болбосо бияка каяка келет. Ошолор байланышы бар. 1 миллиондон акча алган да булар. Ошону акташ керек булар. Укуктук жактан алып караганда да Кыргызстандын ички иштерине кийлигишүүгө жан үрөп жаткан сырткы күчтөрдүн аракети туура эместигин адистер айтышат. Мыйзам чегинде жазасын алып жаткан Аскаровду кайсыл бир уюм бошотуу керек десе эле аны аткарууга Кыргызстандын бийлиги милдеттүү эмес. Аларга көңүл буруштун кажети жок, себеби бул жерде бир айыпталуучу Азимжан Аскаровдун гана укуктары боюнча тополоң салып атышат. Бирок тилекке каршы ал жерде жабырлануучулардын укуктарын козгоп, алардын укуктарын көтөрүп чыккан бир дагы правозащитный тилекке каршы организациялар бүгүнкү күнгө чейин чыккан жок. Тескерисинче кылмышкерлердин ошол жерде аралашкы сепаратисттердин гана кызыкчылыгын көтөрүп бүгүнкү күнү биздин конституциялык стройго өзүнүн таасирин тийгизип атат деп эсептейм. Эскерте кетсек, Азимжан Аскаров 2010-жылы Базар Коргондогу кандуу калабаны уюштурган деп соттолуп, өмүр бою эркинден ажыратылган. Аскаров болсо өзүнө коюлган айыптарды четке каккан. Кызыгы жыл сайын эле жаз айларында эл аралык уюмдар Азимжан Аскаровду бошотууну бийликке сунуштап келет. Ал эми сепаратист Кадыржан Батыров болсо чет өлкөлөрүндө ээн эркин жүрөт. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.